Assalamu alaikum, жамаат кандайсыздар? Буюрса баягы видео чыгардык эле, ошо эшик тууралуучу. Анан бир тагыныбыз салып жибериптир Таластанчы. Ошо Раян деген эшик саткан магазин бар атайын Таластачы. Ошол видеосу көрүп, мен атыман деп ушу бир эшикти салып жибериптир да. Ошо бир дуа кылып коелу. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Allah Teala'ga maktullar bolsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga Allah'ın salamı, salavatları bolsun. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Yaratkan Allah şu Rayan işhanasına Allah Teala berekesin besin. Şu eşikti жүрген жигиттин işlerine iyilik verip Allah Teala iki dünya baktın versin. Emine sırası Allah Teala tilegin orundatsın. Her daim bizde жақшыларға себепкер kılsın. Mından da çoğun işlerdi Allah Teala şol kişini sebepkar kılıp bundan da çoğun işlerdi bütüşke Allah Teala nasip etsin. İşlerine iyilik versin. Sodasına bereke versin. İyi bölesine, yakınlarına, bir tuğanlarına Allah Teala iman versin. Özüne iman versin. İşlerin berekeli kılsın. Allah Teala vergen sadakasını kabul kılıp her daim densolukta olsun. Amin. Allahu Ekber. Allah razı olsun. Ошондой бир реклама кылып коеюн неме. Манас районундагылар көп алат ошол жактын эшиктеринчи. Көп салат экен. Анан көп эшик айнек алам десе, эшик алам десе доставкалары бар экен да. Район эшиктер дүкөнүнө барыңыздар. Таластагы Манас көчөсүндө жайгашкан. Анан бая мукташтыктар боюнча Паласта чечилип калды буюрса. Анан дагы кандай мукташтыктар болсо айтып бериңиз ушу мечиткечи. Анткени сооп кылам дегендер көп экен азырчы. Сооп кылып калайын деп. Не керек деп ошолорду. Андан кийин ушул кылып аткан намазканабызга Алла буйрса хужранын ички жумуштарына бир аз акчалай каражат керек болуп атат. Бир 30-35 миңдин тегерегинде ошону менен Кудай кааласа биз намазканабыз бүтүп калат эле. Ушул кайрымдуу жардам берем деген инсандар болсо Аллах Таала иштерине ийгилик берсин. Денсаулык берсин. Ушул бир 30-35 миң сомдой болсо жамаата бүтүп калат. Кетип калат экен бир талай. Бүтпөй атыр го дейчи. Натижный кылыш керек үстүнө дагы. Натижный анан ошол жанагындай эме тарткан клей ички жумуштарына да. Ошол элге ыраазыбыз. Алла ыраазы болсун. Элдин күчү менен Аллах Тааланын колдоо менен бүтүп атат. İnşallah Kuda kalasa şu biraz karajat bolsa бүтүп калат. Орозого чейин бүтүп калса, ичине отуруп калат. İnşallah orozого чейин şol бүтүп калса, ичинде жылып отуруп, балдар Kur'an окуп, хадис окуп дегенде, тарава намазын окуп, түнкү ибадатка калып, акыркы 10 күндүктө этикафка отурам деген жигиттер болсо, этикафка отуруп, Алла Тааланын жакшы болот эле.